Кандайсыздар, достор? Биз сиздер менен кайрадан өтө сонун темада талкууга келдик. Жанымда психолог жана этим гимнастика тренери Асыл Шербекова. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин темабыз интим гимнастикага байланыштуу аялдардын интимдик жашоосу, ден соолугуна байланыштуу болмокчу. Анткени көп эле аялдар кынабам кеңейип кетти, бала төрөгөндөн кийин кошулганда дагы оргазмга жетпей жатам деген сыяктуу темалар болот да, маселелер болот. Талкуубузду баштасак, эмне үчүн канаптын кеңейүүсү көп аялдарда бар? Көп себептери кандай болот? Көп себептери. Мисалы үчүн дагы себептердин бирөө бала төрөө болушу мүмкүн, бирок ошол бала төрөгөндөн кийин кайрадан өз калыбына келип жашаса болобу, мында кыз калыбына деген сыяктуу. Же ошол боюнча калып кетеби? Ошол боюнча кандай кеңештер берет элеңиз? Бул тема боюнча бир учурда деп айтайын, СССР маалында деп айтайын, көбүнчө менин башкы темам ошол. СССР маалында бизде мамлекеттен аялдардын же болбосо адамдардын ден соолугуна кам көргөн. Жетиштүү микроэлементтер, мисалы ундагы азыркыдай будай эле болгон эмес. Ага кошумча йод, кальций, ошол кальций жетиштүү болгон да. Кыскасы микроэлементтер жетиштүү болгон, адамдардын дени сак болгон. Ал учурда азыркыдай 2-ден 1 аял жатын ылдый болсо менен оорубаган. Нары кыймыл дагы болгон. Азыркыдай технология, азыркыдай офистерде кыймыл жок, отуруп калуу ал кезде чанда эле болбосо, алардын баардыгы кара күч. Кыймылда болушкандыктан дагы адамдарда азыркыдай көп көйгөй болгон эмес. Ошол эле кезде адам канчалык мындай күч, кара күч, мындай денелик физиология канчалык көп кыймылда болгон сайын, биздин ички органдар дагы кыймылда болот да, ички органдардын иштөөсү жакшы болот. Мисалы өттүн, ичегилердин, боордун ички органдары кыймылда болсо, ошончолук биздин жеген тамактарыбыз ашыкчасы кадимки тери аркылуу же болбосо заң аркылуу сыртка чыгарылып турат. Кыймылдын жоктугунан пайда болгон оорулар бул эң негизги өттүн жакшы иштебей калуусу, өттүн загиб болуусу, жатындын загиб болуусу, ичегилердин иштөөсүнүн начарлыгы, мисалы аккан арыктагы суу менен токтоп калган суунун айырмасын билсек болот да. Аккан арыктагы суу эч качан булганбайт, же болбосо эч качан дайым таза. Ал менен шариятыбыз боюнча дагы даратала берсе болот, биресе өлгөн болсо дагы. Ал эми токтоп турган сууга бат бузулат, бат чыттанып кетет. Дагы ошондой сыяктуу кан айлануу жакшы болбосо, биздин ички органдарда дагы кыймыл болбосо, так ушундай сыяктуу оорулардын пайда болуусу. Азыркы учурда онкологияда айымдарды салыштыра турган болсок, эркектер айымдардын 60%дан ашыгы жатын оорусу менен баргандар. 60%дан ашык. Мисалы бизде башка органдарда бар да, ашказан, мисалы өпкө, башыбыздан баштап бутубузга чейин канча органдарыбыз бар болсо, ошончо органдын ичинен жатын жарымдан көп оору ошол жатын оорусу болуп атпайбы? Бул биздин баардык органдарга жооп берип турган, эң ылдыйкы биздин баардык органыбызга жооп берип турган булчуңдар менен курчалган болгон үчүн дагы так бизге ошол себептен дагы кыймыл жок болсо, баардык басым ылдыйкы биздин жатын тарапка болуп, анан ошондон да оорулардын көп пайда болуусу, көп пайда болуусу азыркы учурда ошол себептен да кыймыл, эң биринчи кыймыл. Андан кийинки этапта азыркы учурдагы тамак аштын нормада эмес, кошулмалар өтө көп. Ички органдарыбыз биринчиден кыймылдын жоктугу, экинчиден токсинге толуу ички органдар, мисалы өт, боор, негизги ичегилерибиз сиңирүү начар болгондо дагы биздин булчуңдарда керектүү микроэлементтер жок, иммунитет алсыз болуп, ошондон дагы кийинки этаптагы себептер ошол себептен болот да. Эң биринчи эти өзүп кетүү, киста, миома, эндометриоз деген оорулардын баардыгы биринчи дарылаш үчүн эң биринчи ички органдарды тазалоодон детокс программасы бар. Так ошол нерсе менен аракет кылуу керек да. Андан кийинки этапта жатын ылдый болуп, булчуңдар бош болсо, андан кийинки этапта анан кыймыл, интимдик гимнастика, кан айланууну күчөтүү жолу менен нормага келтирүү, андан кийинки этапта да. Түшүнүктүү. Демек тамак ашты туура тамактануу керек, анан соң көп кыймыл керек. Биздин булчуңга дагы эң керектүү бул белок,
коллаген, микроэлементтер, белокду аз колдонгондон микроэлементтин жетишсиздиги так ошол алдыңкы жыныс булчуңдардын боштугуна алып барат. Жыныс булчуң эмес, негизи денебиздин баардык булчуңдары. Даже бизге мээбиз иштеш үчүн дагы иммунитет керек. Эс тутум мисалы жакшы болуш үчүн дагы баардыгы иштөө керек да. Керектүү микроэлементтер керек. Мындай жетиштүү микроэлементтер. Ошол турмушка чыккандан кийин негизи көп проблема башталат экен да. Ал ошол ылдый органдарыбыз менен. Негизи кынабым кеңейип кетти, канча убакытта результатка жетем, мурдагы абалыма кантип кайтсам болот деп айтышат да. Аларга ушул канча мезгилде өз калыбына келтирүүгө жардам берет. Сиздердин Назига борборунда көбүнчө интернет өтөсүздөр. Ошол боюнча айта кетсеңиз маалымат. Эгерде жетиштүү микроэлемент, иммунитет жакшы болсо, анда бир айда өтө чоң результаттарга жетишет. Ал эми иммунитет алсыз болсо, жетишсиз, мисалы коллаген белок жетишпесе, алар канча алектенсе дагы ал нормага келбейт. Ошондуктан биз биринчи базовый микроэлементтерди беребиз, андан кийин машыктырабыз. Баардык ар бир айым результат алыш үчүн бизде деген ошол комплекс себеби ал практикабыздан көрүп атабыз. Кээ бир кыздарда жетишсиз микроэлемент, өттүн иштөөсү начар болсо, ичегилердин сиңирүүсү начар болсо, анда результат көрүшпөйт. Бар результат көрүш үчүн сөзсүз пребиотиктер менен микроэлементтерди кошуп кетебиз. Ошондо аябай максимум 2 ай 3 айда болуп көрбөгөндөй бар результат алышат. Ал эми иммунитети жакшы кыздар бир айда эле сонун результаттарга жетишет. Түшүнүктүү. Канап кеңейгенде кандай проблемалар жаралышы мүмкүн аялдарда? Ошол бойдон деле жүрө берсе болот да, же кандай? Маселе туудурабы же туудурбайбы? Эгерде булчуңдар бош болуп аткан болсо, эң биринчи оору бул жатын ылдыйлап баштаган оору, заара кармай албай калуу, андан кийинки этапта геморройдун чыгып кетүүсү, арткы анус булчуңдар дагы бошойт, себеби булчуңдар бири бирине байланыштуу болгон үчүн алдыңкы булчуңдар. Нары сөөк дагы жок. Биздин айымдар, эркектер менен биздин сөөк булчуңдарыбыздын баарынын айырмасы бар. Эркектер оор көтөргөнгө ылайыкташтырылган булчуңдары, сөөктөрү дагы тазы, сөөктөрү алардыкы куш, айымдарда болсо кең, бала чыкканга ылайыкташтырылган. Ал сөөк жок булчуңдарды эгерде биз кан айланууну күчөтүп же болбосо кандайдыр бир кыймыл бербесек, анда деген андан кийинки этаптагы чоң оорулар, азыр айтып кеткендей запор дагы ошондон болот. Запор, геморрой, так, жатындын ылый түшүп кеткени бул 4-чү стадиясында сыртка чыгып, жатынды алдырууга туура келет. Гормондордогу бузулуулар, эстроген гормонунун, тестостерон гормонунун көбөйүп кетүүсү, бул дагы баягы бездер дагы нормада иштебегендиктен, кан айлануу жакшы болбогондуктан алар да бузулуп баштайт, гормондор. Аялдар кадимки эркек сыяктуу катуулук пайда болуп баштайт айымдарда. Жумшактык, найзиктиги кетип баштайт. Көбүнчө эркектер менен тирелип, психологиялык тарапка дагы бул өтө чоң таасирин тийгизет. Ошол өтө мындай оорулардын, анан кан айлануу жакшы болбогондо нервозия сыяктуу, миома сыяктуу оорулар, эндометриоз, мисалы эт өсүп кетүү, бул дагы андан кийинки этапта ошол бездер гормондордун нормада эместигинен пайда болгон оорулар, эт өсүп кетүү, анан ошондой чоң көйгөйлөргө айланат. Ошондуктан дайым мындай гимнастика менен алек болгон кыздарда ушундай оорулардын баарынын алдын ала алат. Түшүнүктүү, жакшы жооп болду. Эми айтсаңыз, ушул канаптын кеңейүүсүн болтурбай алдын алса болобу? Же сөзсүз түрдө бул аялдарда болуучу нерсе? Кан айлануу алек болгон кыздар, кан айлануу дайым жүрүп турса, эч кандай мындай ооруларга, Гимнастика кылып турса, ал канча балалуу болбосун, кандай болбосун, ал мындай ооруларга кабылбайт. Аланын калуусу менен. Канаттын кеңейүүсүнө бала төрөөдөн башка эмне себеп болушу мүмкүн? Дагы себептер, мисалы бала төрөгөндө дагы айымдар биринчи баланы төрөгөндөн кийин 2 жыл эмизүү, негизи шариятыбыз боюнча дагы. Андан кийин эмизгенден кийин дагы ортодо эненин ден соолугу үчүн жетиштүү микроэлемент болуп, андан кийинки балага аракет кылуу керек. 3 жылга медицина боюнча дагы, шариятыбыз боюнча дагы. Бизде ошол ортодо аралык калтыруу деген таптакыр жок. Жаш келиндер деген бирөөнү төрөйт, анан эмизип аткан учурда боюмда болуп калды деп бизге кайрылышат. Ошо менен
аркасынан өзүнүн жетиштүү микроэлементи өзү алсыз болуп атып кайра кийинки баласы боюнда болот. Ошо менен анан шерик кылып кой деген бизде дагы чоң тема да. Эми экөөнү төрөдүң, эми шерик кылып кой, эми 4-төө кылып кой, эми 5-өө кылып кой, эми төрөп ал деп атып эле баягы эненин ден соолугу эмне болуп атат ага эч ким маани бербейт да. Ошентип атып аркама арка төрөгөн төрөт. Анан дагы бизде кыргыз айымдары өтө күчтүүбүз. Бизде деген оор көтөрүү керек, көтөрбөө керек деген бизде түшүнүк да жок. Жакшы келин болуп кылбай койсоң жаман көрүнөм. ооба, жаман көрүп калат деп баардыгын бизде келиндер өз мойнуна алып алышат. Дагы оор көтөрүү. Оор көтөргөндө дагы улам нагрузка болуп атып, ал дагы эң чоң себеп. Андан кийин ичти бекен байлоо, корсет кийүү. Корсет кийүү дагы зыян, эң чоң жатынды ылдыйлоочу, эң чоң баягы факторлорго кирет да. Мисалы, корсеттин кийүүсү, тар ички кийимдердин өтө катуу тартып турган кийимдерди кийүү, бул дагы жатындын ылдыйлоосуна алып барган эң негизги факторлор болуп эсептелет. Андан кийин чоң салмакта бала төрөө, мисалы кесарево жол менен төрөө, бул дагы кан айлануу жакшы болбой, ушул аягында ушул ооруларга, жатындын ылдыйлоосуна алып келет. Эми буга себеп болгон азыркы учурда өтө көп. Азыркы учурда айымдардын көп олтуруусу, көп олтуруп иштөө, кыймыл жоктук дагы эң башкы орунда турат. Таптагыр кыймыл жок олтуруп иштеген кыздар, айымдар, алар сөзсүз интимдик гимнастика менен алек болуу керек. Алар антпей турган болсо, андан кийинки этаптагы оорулар, алсыздыктан пайда болгон оорулар өтө көп. Азыр 2-ден 1 эмес, дагы 3-2% айымдарда ушундай оорулар көп оорулар бар. Геморрой деген өтө күчөп кеткен азыр. Баары проктологко баргандан уялышат. Ошондой учурда дагы интим гимнастика менен алек болсо, баары өз ордуна келет Алланын каалоосу менен. Маегиңиз үчүн чоң рахмат эселейм. Бул теманы биз улантсак көпкө чейин сүйлөшө бермекпиз. Бирок тилекке каршы бүтүрүүгө аргасызбыз. Бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Бул теманы улантабыз же дагы аялдарга кызыктуу жана керек болгон темалардан кошуп сиздерге айтып беребиз. Эгер сиздердин кандайдыр бир оюңуздар же ойлонкон көйгөйүңүздөр болсо, бизге комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Көрүшкөнчө.